Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü liveliyhi ve salatu ala nebiyhi emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Urmattu imamdamlılar, urmattu ustazdar, barınızlarga Kudayдын дағы bir günü kutlu olsun. Bizdin barımızdın başımızdı biriktirip, uşunday özünün üyüne çoğultup, özünün ak dini olgan İslamdın kamın kılıp, oşol jolda üzöngüleş kılıp koygan, jaratkan Allah Taalaga ming mertebe şükürler olsun. Urmattu imamdamlılar, kabarыңızдар бар. Biz sizlerge жаңы kızmat kılış için gelgenden beri sizler menen rasmi joluguşууга algaçkı jolu kele oturabız. Andıktan men özüm de sizlerge Kudayдын salamın, Kudayдын ырайымын, Kudayдын берекетин, Kudayдын hidayatın kaalap ketmekçimin. Sizler arı sıymıktуу, arı жоопкерчиликтүү bir kızmatты arkalap keletасыздар. Arаңыздарда bir top жылдан beri ушул кызматта келаткандар бар. Эмеле дайындалгандар да болушу мүмкүн. Кандай болбосун, биз мына ушул абалыбызга, жаратканга разы болушубуз керек. Ahli ilim деле көп, молдо болгон карылар деле көп. Ошолордун ичинен тандап алып, ошо сизди өзүңүздүн айылыңыздагы, өзүңүздүн аймагыңыздагы bir мешитке жооптуу кылып коюптур. Буга да разы болушубуз керек. Жана сөзүмдүн башында айткандай, кээ бириңиздер bir топ жылдан бери, кээ бириңиздер жаңы кызмат кылып аткан болсоңуздар да, жараткан Алла Таала ошол өзүнүн дининин жолунда жашап аткан кызматыңыздарды, ак мээнетиңиздерди кабыл кылган болсун. Ошонун ажыр мукафат сыйлыгын кыяматта мол кылып берсин ылайым. Кыяматта биринчиден Кудайдын алдында, экинчиден пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алдында, андан кийин бүтүндөй жалпы үммөттүн алдында жүзүңүздөр жарык болсун демекчимин. İmam деген ким өзү? İmam kitapta aytылат экен: "Al-imamu man iqtada bihin nasu fi kulli shay'in." İmam деп ушундай адамды айтылат, адамдар ага бардык нерседе ээрчисин. Бардык нерседе ага ыктыра кылсын. 5 вак намазда бул мехрапта эле ыктыра кылып калбай, мечиттен сыртка чыккандара сиздин жашооңузга, сиздин мусулмандар менен, дегеле адамзат менен болгон мамилеңиз, базар учардагы соодадагы мамилеңиз, үй бүлөдөгү болгон аталык милдетиңиз, жана калса жан жаныбарлар жаратылыш менен болгон мамилелериңиздин бардыгында сиз коомго үлгү болушуңуз керек. Ошондо чыныгы имам деген атка татыктуу болобуз. Бул дүйнөдө имамдык кызматты аркалап, элдин сый урматына ээ болуп, тойлорго, аштарга, зияпаттарга барганда төрдөн орун алып, устукандын чоңун алып, ар кандай сый урматты көрөбүз, бирок ошого жараша кызмат да кылып беришибиз керек. Ошончо сый урматты, ошончо иззаттын жанагындай bir badali болуш керек, жоопкерчилиги болуш керек демекчимин. Негизинен биздин калктан айланса болот. Элибиз, айрыкча мына ушул Ош жергесиндеги калайык калк динге болгон ыхласы, ахли илимге, молдолорго, карыларга болгон ыхласы өтө жогору. Алар siz менен бизди периштеден мындайраак эле, же болбосо периштеге тетеле көрүшүр ыктымал. Андыктан биз мына ушундай коомдун ыхласын
акташыбыз керек. Ошолор ишенгендей татыктуу имам болуп беришибиз керек. Biz meçitlerdi abad kılуу, meçitlerдин kadır barkın götörүү jaatında boluşunca jigerdүүлүк менен мейнет кылышыбыз керек. Adamlar meçitten kaçbaş gerek. Adamlar meçitke çurkap duruş gerek. Çayxanaga, başka jaka barışka umtulup turganday, adamlar da meçitke baruunu samap duruş gerek. Oşondoy şartты, oşondoy bir muhitti jaratıp beriş siz menen bizdin kolubuzda. Bul kaçan bolot? Men jogorуда aytkanday, har bir imam öz mildetin tak atkarsa, öz жоопкерчилигин seже bilse, коомдун, мусулман коомчулугунун ихласын, алардын сизге болгон урмат сыйын туура кабыл алып, ошону актайм деген өзүндө бир совест болсо, бардыгы алда ачылат. Мен сиздерге акыл үйрөтөйүн, же жол көрсөтөйүн деп келгеним жок. Балким bir сунуштар менен келип олтурамын. Балким мен сиздерге суна турган сунуштарды сиз эчак эле аткарып жүргөндүрсүз. Же болбосо эчак эле сиз өзүңүздүн иш планыңызга киргизип коюп, мына аткарам, ана аткарам деп даяр тургандырсыз. Же болбосо эмеле койгоноюн деген идеяңызга биздин сунуштар түрткү болуп, дагы да жакшы идеялар чыгып кетер деген максатта bir топ сунуштар менен келип отурабыз. Бул жыйындын өзгөчөлүгү бүтүндөй район областыбыздагы бардык райондордун баш имам хатиптерин чогултуп, башын бириктирип келип отурабыз. Баралы, эл кыдыралы, эл менен жолугалы, имамдар менен сүйлөшөлү, алардын муңун угалы деп бардыгы мынантип алдыңыздарга жетелеп келип отурабыз. Мен esime gelgenlerin aytıp turayın. Misалы, жана эле сөзүмдө айттым, имам мечиттин ичинде эмес, көбүрөөк мечиттин сыртында мейнет кылыш керек. Ар бир айылда, ар бир аймакта түрдүү кесиптин өкүлдөрү бар. Бирөө бар касапчылык кылат, бирөө бар соода сатык кылат, бирөө бар мал багат, мал чарбачылыгы менен алектенет, бирөө бар дыйканчылык кылат, иши кылып, мына ушуларга адал жолго салуу, адал тарапка багыттоо сиз менен биздин милдетибиз. Кимибиз ушу күнгө чейин касапчыларга сабак өттүк барып. Малды мындай сойсоң адал болот. Мындай союп койсоң арам болуп калат. Мындай кылган макрух болот. Айланайын касапчылар, кесибиңерге Кудай Таала адалдан береке берсин. Ушунун илимин билесиңерби? Силердин этиңерди жеп эл ибадат кылып атат. İbadattın kabul boluşunun en negizgi şartlarının biri pendenin alkımının taza boluşu da aytılgan. Balkim tapşırma katarı жазып alasızlar. Bugünden barıp, oşalar bir kesip eğlerine özünün kesibine taanlık bolğan şariat hükümün, bolğanda da Hanafi mazhabının hükümün jetkirүүnü har birimiz millet kılı olaylık. Men bireyle kasapçını misal kıldım, türdүү kesip eğleri var. Ошул жоопкерчиликтерде сиз менен биздин мойнубузда. Андан сырткары үй бүлө баалуулуктары бар. Үй бүлөнүн стартын биз беребиз, молдокелер. Үй бүлө турмуш курганда старт бизден башталат. Нике кыябыз, тагыраак айтканда. Ижап кабыл болот. Биз казыят, баш имам хатиптер менен биригип birdiktүү нике хутбасын иштеп чыктык. Буюрса ушу күндөрү саар кеч сиздерге расмий буйрук менен хутба келет. Ар бир имам нике кыйганда баш кошуп аткан 2 жашка кеминде жарым саат болбосо 1 саат насаат айтат. Ал жерде никенин артыкчылыгы, үй бүлөнүн баалуулугу, erdi katındın birbirine bolğan hukuku en negizgisi
талактын кесепеттери сөзсүз айтылыш керек. А жерде нике кыйып атканда микрофон, укук, көбүрөөк молдокеде сизде болот. Ошо жерде көшөгөн ичинде отурган келин менен күйөөнүн да кулагы кенен ачылып сизге кулак салат. Балким ошо сиздин айткан насаатыңыз анын келечектеги жашоосуна өзүнүн таасирин тийгизет да, үй бүлөнүн бузулуусу бүтүндөй жоюлуп кетпесе да, ылайым бүтүндөй жоюлуп кетсин. Бирок азайышына болушунча биз салым кошушубуз керек. Чымчыктын да уясы бузулбасын деген кыргыздын бир сөзү бар, ошону биз шиар кылып алышыбыз керек. Демек, үй бүлөнүн кадамын биринчи биз басып берип атканда, ошол пайдубалын бекем куюп берели. Биз нике кыюуда үй бүлөнүн пайдубалын бекем кура албагандыктан, балким ошол нике деген бина урап калып аткандыр. Үй бүлөлөрдүн бузулуп кетүүсүнө кандайдыр биздин деле себепчилигибиз бардыр. Катасын моюнга алган адам олуя урат дейт, мен ушинтип айтам, мен сен ушинтириң дебеймин, жалпыбыз ошол бир жоопкерчиликте карап көрөлү демекчимин. Демек ошол көбүнчө мисалы нике кыйганда никенин артыкчылыгын айтып, мисалы анан көбүрөөк талак боюнча айтыш керек. Көп суроолор молдолорго келгенде казиятка болсун, хатибиятка болсун, керек болсо муфтиятка болсун, элдин кайрылган суроосунун 90%дан ашыгы талак боюнча да. Жалаң талак менен барышат. Ошону балким биз ошо нике кыйып атканда уктурсак, талак деген жаман бул. Абгадул халали илаллахи ат-талак. Уруксат берилген болсо да Кудай Таалага эң жийиркеничтүү болгон нерсе бул талак. Айланайын күйөө бала, мындан сактана көр. Миң ачууга алдырсаң да, мен эркекмин, ушу сөздү айтсаң да ушунун сазайын колуна берген боломун. Энесин таанытып койгон боломун деп шайтан азгырып учурганда, шайтан азгырып турган учурда анан айтарыңды айтып, дээриңди деп биротоло 3 талак берип алып, эрдик кыласың, бирок эртеси күнү кылган ишиң туура эмес экендигин түшүнгөнүңдө кеч болуп атат. Кеч болуп атат. Айланайын күйөө бала, миң ачууга алдырсаң да талак деген сөздү оозго алба. Ачууң келген учурда дароо үйүңнөн чыгып кет. Жоро жолдошторуң менен бир аз жооролонуп келсең, жанагы желмогуз болгон аялың кайра эле периште болуп калат. Талак деген сөздү мусулман адам таптакыр оозго албаш керек, тамашалашып деле. Жанагы медреселерде устаз шакирттер арга жоктон аны айтсын, башка учурда айтылбасын дейт өзү китептерде. Киная талактар бар билесиздер. Сен мага арамсың, көзүмө көрүнбө, атаңдыкына жогол деген сөздөр менен талак түшөт. Булардын өкүмдөрүн да айтыш керек. Келин балага да насаат бериш керек. Карындашым, кызым, Алладан сага бакыт тилеймин. Кыргызда бир сөз бар, таш түшкөн жеринде оор. Ар бир кыз 17-18 жыл, 20 жылга чейин өзүнүн ата-энесинин колунда тарбияланып, анан башка бир жат үй бүлөгө мүчө болуп, ошол жерден өзүнүн үй бүлө деген мамлекетин курап кетет. Ылайым ушундай тагдыр бардык эле кыздардыкка жазган болсун. Бакыт тилейбиз. Бирок сен келген жериңде өзүңдүн өмүрлүк жолдошуңдун көңүлүн алышың керек. Анын ата-энесин өзүңдүн ата-энеңдей көр. Анын бир туугандарын өзүңдүн бир тууганыңдай көрүшүң керек. Шариятыбызда эркек адамдын бейишке кирүүсү бир аялдын ыраазылыгына байлап коюлган. Ал ошол эркектин энеси болот. Энең ыраазы болбосо, чекең жыртылып кеткиче намаз окусаң да бейишке кирбейсиң. Анын сыңарындай аялдын бейишке кирүүсү да бир эркектин ыраазылыгына байлап коюлган. Ал анын күйөөсү. Мына эми сенин ушул бүгүнкү күндөн баштап өмүрлүк жолдошуң болуп никеленип аткан жолдошуң, эми сенин же бейишиң болот, же тозогуң болот, өзүң уруп аласың. Кичине коркутуш керек аларды дагы. Болбой эле анан кийин талаша берсең, титише берсең, казан аяк кагышпай койбойт экен, турмуш экен. Анан тилиңди 1 метр кылып алып бага ажылдай берсең, ошол эриңди анан той кылсаң, эки ооз сөз менен маселең чечилип калып атат. Желиң чыгып, же атаңдыкына батпайсың, же агаңдыкына батпайсың, ар жерде калып атасың. Карындашым, мен сага айтарым, акыйкат сен тарапта болсо да, кайталап айтам, акыйкат сен тарапта 100% болсо да, аялдыгыңды моюнга алып, бир паана пас кеп кой, утук сеники болот. Мен бул өзүмдүн эсиме келген нерселерди айттым. Балким сиздер мындан да көркөмдөп айтарсыздар. Мындан да жеткиликтүү кылып айтарсыздар. Негизи ошол үй бүлөнүн туруктуулугу, үй бүлөнүн бузулуусунун алдын алуу боюнча биз чын дилден ниет кылып, күжүрмөндүк менен кадам ташташыбыз керек болуп атат. Башка жол калбай атат азыр.
Никелери өте кыска болот. Урра бизди кысты алып барат, түнкү саат 3-те же башка да алып барат. Алып баргандан кийин нарырдан бери күйөө баланын атын сурайбыз, келин баланын атын сурайсыз, ата энесинин атын сурайсыздан ижап кабыл кылып Аллаху акбар деп чыгып келе бересиң. Ол не болгонун да билбейт да. Не болгонун билбейт. Кийин өмүр бою нике кыйылганын эстей албайт баягылар. Нике ушундай болуш керек. Ошол нике кыйылган акты мажлис өмүр бою анын эсинен чыкпасын. Өмүр бою ар сайын анын кулагына сиздин үнүңүз жаңырып турсун. Жанагы уруш талаш болуп аткан учурда сиздин үнүңүз анын кулагында жаңырып туруш керек. Ушундай укук менен болуңуз. Эч качан эсиден чыкпай турган бир акты мажлисти уюштуруп никесини ошентип кыйып беришиңиздер керек демекчимин. Анан имамдамлалар айтарыбыз, сиздер бир мечитте турасыздар, расмий имамсыздар, буйругуңуздар бар. Сөзсүз шакирт кармаңыздар. Сөзсүз шакирт кармабаган молдо эмес айтып коеюн. Канчалык илимди окуп, суу кылып ичип койгон болсоңуз дагы шакиртиңиз жок болсо болду, ол учуп кетет. Мен кыйын молдо эмесмин, шакирт кармагыдайм деп өзүңүз паска урбаңыз. Кудай Таала оозуңузга ошол коомго алдыга чыгып намаз окуп бере турган илим бердиби? Ошону болсо да бирөөгө бериңиз. Ал дегени мечиттин уставы болот. Ар бириңизде мечиттин уставын ачып көрүп окуп көрүңүздөр. Ошол мечитке келген элдин ислам дининин маалыматтары, баалыктары боюнча талаптарын кандырууга укугу бар имамдын. Болгону медресе сыяктуу жаткырып окута албайсыз. Сиз айылды кыдырың, аш тойлордо болосуз, башка жерде байкайсыз. Кимдин баласы зээндүү, кимдин баласы зирек, кимдин баласы Кур'ан жатташкан молдо болушка кызыгып атат, ошолорду таап келип отургузуп, алиф ба та таны үйрөтүп Куранга салыңыз. Аркаңыздан арык чаптырып, аркаңызда кадыр калтырыңыз. Сөзсүз мен айтып коеюн ушул жерден, ар бир имамдан 5тен кем эмес шакирти болуш керек мечитте. Жок болсо көчөдөн тутуп келиң ошол балдарды, айылдын балдарын. Мектептин сабагынан тышкаркы учурда ата-энесинин ыраазылыгы менен таргип бересиз, балдарыңызга да окуткула бериңиз. Сизге өзүңүз план кылып алың. Кудайдын алдында жоопкерчилик деп. Ар жылы өзүңүздүн мечитиңизден айлыңыздан 5тен баланы медресеге жиберип туруң. Ар жылы. Анын бардыгы имам болуш керек деген эмес. Керек болсо ар бир үйдөн талип илим чыкса, ошол үйдүн бардыгын ошол бала карамдан тыят. Bizde ушундай нерсе бар. Паланчы молда паланчы урудан чыктырганча кулак салбаганы менен өзүнүкүнөн чыкса ошону ээрчит, ошону угат. Бардыгы молда болуп кетсе тиричиликти ким кылат эмес, Кудай Таала рызкын бере берет. Бардыгына жеткиришибиз керек. Ошондуктан шакирт карманууну бүгүндөн баштап өзүңүздөргө милдет кылыңыздар дагы. Канчалык билимиңиз болсо баарын төгүп берүүгө аракет кылың. Анан аны менен бирге өзүңүз дагы билим деңгээлин жогорулатууда мындай бир токтоп калбаңыз. Алдыга жылыш керек. Биз пландаштырып атабыз. Мына бул күздө жыйын терим бүткөндөн кийин бүт облус боюнча бардык имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча атайын курстарды уюштурган атабыз. Мен муфтият менен макулдашканмын. Ал негизинен акыйда жаатында болот. Ага чейин азыр мына ажылыктан кийин, каникулдан кийин мен тиги Ош мамлекеттик университетинин теология факультети менен сүйлөшүп атам. Бүгүн эрте жоопторун айтышат. Аларда аудитория бар, студенттер тарап кетет экен. Жанагы окута турган аудиториялар бошойт, жатаканасы бар, тамак ашы бар. Суранып атамын. Канча квота берет билбеймин. Канча квота берсе, мына бул каникулда дагы фих жаатынан зарыл маселелер боюнча имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча курс кылабыз. Эми ал ошол теология факультетинин шартына жараша. Мисалы үчүн айтышым мүмкүн, казыркы биз сүйлөштүк жетекчилик менен 100 гана имамыңызды окутуп бере алабыз бир жума десе, анда ар бир райондун имам хатибине айтабыз дагы квота беребиз дагы эң билим деңгээлин жогорулатууга муктаж болгон имамдарды бергиле бизге дейбиз. Алардын имам деңгээлин, билим деңгээлин жоготабыз. Ал эми жыйын теримден кийин күздөгү немеге ага бардык тегиз бардыңыздар катышасыздар. Анын өзүнүн программалары, графиктери иншалла түзүлөт. Адам изденүүдөн токтобош керек.
Hasanul Basri'den bir mursal hadis var. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة. Qaysi bir adamga ölüm gelse, ölüm bardığımızın başımıza gelet, hakikat nerse, ılayım geçinen bersin. İşi kılıp qaysı adamdın başına bir ölüm gelse, al oşol uçurda ilim talap kılıp жүрген bolsa. İlim talap kılıudan maksadı liyuhya bihil İslam. İslam'dı candandırı için bolsa. Başka bir garaz, başka bir maksatı yok. Eldin yüzünü özüme burayın. Uşu nersemenen bir mansapka жетişip, tanış arttırıp, baylık toplayın, jana başka bir dünyalıq maksatlar emez. Lillah, Huday üçün, İslam'dı candandırı üçün uşunday niyet bilen ilim talap kılıp жүрген bolsa, al adam kaytış bolsa, erten beyişte anı menen paygambarların ortasında birele daraja ayırma olur deydi. Biz imamlar okup koyganbız debey, ömrümüzdün ahırıga çeyin talibi ilimlikti niyet kılsak, inşallah mına uşul hadiste aytılgan fazilattın tahtına girip kılabız. Şul hadiste aytılgan fazilatka muşarraf bolup kılabız, iyi bolup kılabız. Özünüz bilimdi berip de turunuz, özünüz biröden bilimdi alıp da turunuz. İzleniniz, yaşım ötüp kaldırgan şıltoğu bolmasın. Siz ilim ala turgan adam sizden yaşı küçüğü bolsa da uyalbanız. Bunda hiç kanday uyat yok. Ayrıca bugünkü günde bizden imamlarımızın bilimden gelin kötörüş öte zararlı bolup atat. Kebir yerlerde imamlarımız yetişmeydi eken. Ben imam hatiplerмен söylesem, kebir yerlerde meçhidi yok imamlar var eken. Kebir yerlerde imamlık talaş. Talaş ölüp gitti tabi. Oşonduktan, belki biz oşol şakirt karmanıını, özüzden ilim izildiğini toktatmasak, biz neni oşol meçhitlerde imam yok degen problemanı özümüz çeçeyiz. Bu yerde medreselerden hizmetkarlar da var mı? Kelgen mi? Medreselerden müdürlerinin biz kaçatka çakırgamız, anda da aytabız. Medresenin administrasiyası, müdürleri var, oturup koyunuzlar, kimler var? Medreselerden müdürlerinden. İmamlarga jardan beriş gerek damılla. Baldar ayrıca oturuyorsunuz. Ayrıca bitirүүчүлөр bolsa, praktika degen mesele var. Praktikalarda oşol imam damılaga kelip, imam hatibine söyleşip, kaysıl yerde imam yok bolsa, praktikantlar da o yerge jiberiş gerek. Jiberip, onlarga tapşırma veriş gerek. Sen barıp kıla turgan için o yerden 5 balanı jetelip kelesin medresege gelip. Bir ay surok bir özbü, 2 ay surok bir özbü, 1 yıl surok bir özbü, baş imam hatip menen oşol ayıldağı ayıl hükümetin imam hatiplermen söyleştirip, oşol 1 je 2 talabanın turak jayın tamagaşını çeşip berişimiz gerek. Jardan bereylik oşoğa. Bizdi el koldoydu. Bu elgi, meçit eldiki imamçılık kılış, eldin hizmetin kılat. Bu elge salık saluu, eldi ezi emes bu. Elge, janagında eldi kayrımdılıkka ünde oladı. وَلَا تَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ dedi. Kafir münafıktardı sıfattaganda, oşa başkalardın hayır eksan kılışka ünde veyt degeni. Musulmandın sıfatı başkalardı hayır eksanlıkka, kayrımdılık kılışka ündep duruş gerek. Bolgundura bir kayaka ündeyimiz, Allah'ın üyüne ünde otağız. Medreselerden mudarisleri mına usul jahatda imamlarga jardan bersеңizdер болот. Mizan buzulbay turgan, talabanın hukuku debelenbey turgan. Misal üçün sen bar, praktikada 1 yıl jürösün, ağa çeyin senin diplomunu bermeybiz degen koy bolboş gerek. Yuridiski jaktan mümkün emes. Arızdansa jana doğuga jığılıp kalışыбыз mümkün. Oşol jaktan bilim beri ministerliginin başka nemelerinin mizamlarını buzbay, sözsüz praktika bolot. Praktikanı sözsüz şontup berip, kaysıl yerde bolbosun ma'rifatullah başkanı biz jayıltışka hareket kılışыбыз gerek. Bu bizden жоопкерчилигибиздеги нерсе. Ысырапкорчулук боюнча, эл ичинде билесиздер, ысырапкорчулук боюнча biz Kırgızstanlıklar номер 1'biz da. En ökünüşlüsü ne aytayım mı? Oşol ысырапкерчиликти imamlar özüz koşulup alıp jeybiz, anan özüz koşulup alıp kılabız da. Masele şonda. Biz dele eldin biribiz da. Biz dele eldin biri bolup bir ayılda şaharda jaşaybız. Anan oşol kalın el kanday mareke kılıp atkan bolsa, biz de oşolorday kılabız da.
Ökünüçtüsü uşul. Biz marekelerden mareke kılbay koybaylık. Musulmanbız Kudaya karşı Kırgız, Özbekmiz, bizdin ürpübüz, adatımız, kada saltımız var, al marekesiz yaşaşoğuzdu bizde eleşetip bolbaydı. Bирок ошонун ыкчам болуусун, шариятка ыкталуусун, арамдан сакталуусун бардыгын камсыздап көрсөтүп, дегенде алгач элге көрсөтүп берүү биздин милдетибиз. Биздин үйүбүздө той болот. Биз деле келин алабыз, биз деле кыз чыгарабыз, биз деле неберелерге сүннөт той кылабыз. Дагы кайталайм, ылайым, кечинен болсун, эл катары биздин үйдөн деле сөөк чыгат. Жаназа болот. Мына ушулардын бардыгын биз үлгү болуп көрсөтөлү элге. Мынандай болот деп. Айтарым имамдамлар, ысык мареке болсун, суук мареке болсун, өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөгүнү биздин ошол президенттин жарлыгына ылайык, муфтияттын фатвасына ылайык, негизинен шариятка ылайык таризде элге көрсөтүңүздөр ушуну. Ел кылып аткан бидатты кошулуп элден ашырып кылбайлы. Башкага күчүбүз жетпесе, өзүбүзгө күчүбүз жетер, өзүбүздүн семьябызга, үй бүлөбүзгө. Өзүбүздүн мааракелерди ошентип өткөрүп элге үлгү болуп берели. Мечиттерге келе турган болсок, мечиттердин сапатын көтөрүш керек. Биз азыр мына имам хатиптер менен жыйын кылдык сиздерге чейин. Ушул жыйында чечим кабыл алдык. Мен айтып коеюн, ушуну сиздерге жарыя кылып, каякта калды жанагы баягы эме жоба. Имамдарга ар бир районда имамдарга конкурс жарыялайбыз. Биз бүгүн протоколдук чечим менен кабыл алдык, барып тиешелүү буйруктарды чыгарабыз. Ар бир районда имамдарга конкурс жарыялайбыз, мечиттин абалын жакшыртуу боюнча. Ага сурок коебуз. Мисалы үчүн 1-июндан баштап старт берсек, 1-сентябрга чейин, июнь, август. 3 айген болса 4 ай кылып 4-нчы айда кошуп коебуз дагы. Ар бир имам критерийлер коюлду. Ошол критерийлерге неме болгон имамдар бул конкурска милдеттүү түрдө катышат. Катышпай коюуга укугу жок. Эгер катышпай баштаса, кызмат ордунда карайбыз аны. Милдеттүү түрдө катышат. Мен окуп берейин азыр, жобону окуп бергенде түшүнөсүздөр. Анан максаттарын да айтып кетебиз. Жоба ошол конкурс өткөрүү боюнча Ош облустук казыяты тарабынан райондук хатибияттар менен биргеликте облус аймагындагы мечиттердин абалын жакшыртуу максатында имамдар арасында өткөрүлүүчү мелдештин жобосу. Биринчи, мелдештин максаты жана милдеттери. Ош облусунун аймагындагы мечиттердин абалдарын жакшыртуу, мечиттерден ыңгайлуу шарттарды түзүү, мечит имамдарынын эл менен иштешүүсүн бекемдөө, диний объектилердин кадыр баркын көтөрүү. Мелдештин уюштуруусу негизи казыят, Ош облустук мусулмандар казыяты. Катышуучуларга коюлган талаптар. Ошол талаптарды аткарса, жеңүүчү да болот. Мисалы үчүн ар бир районго ошондой эме кылабыздан комиссия түзүп, комиссия аягында жыйынтык чыгарат, баалуу белектер каралып атат. Мен убада берип, убадамды аткаралбай, уят болбойн деп айтпайтам, бирок аракет кылып атабыз. Ар бир районго 1-орундан алганга умра жолдомосун уюштурууну аракет кылып атабыз. Ылайым, сиздердин дуаңыздар менен ушуга жетишелик. Кудайым муваффак кылсын ушуга. Бирок убада бере албаймын, аракет кылып атабыз ушуга. Андан кийин 2-орунга сыйлык бар, 3-орунга сыйлык бар. Максат имамдарыбыздын бардыгы бул конкурска катышса, кайсы бир деңгээлде мечиттердин немеси даражасы көтөрүлөт. Оңдойт ошол. Себеби туугандар, айттым го, мечит бул Кудайдын үйү. Жамаат ошол мечиттин ээси. Ошол айылдын мусулман коому жамааты ошол мечиттин ээси. Ошол мечиттин рахматы да ошол жамаатка тиет, наалаты да ошол жамаатка тиет. Кээ бир жерлерде мечиттерди салып коюп эле имамга тапшыраттан болду, ошол менен кетет. Эч ким кабар албайт. Ал мечиттин свети эмне болуп атат? Килеми кандай болуп атат? Курулуш неме болгон жокпу? Даратканасынын шарты кандай, короосунун шарты кандай? Эч кимдин иши жок. Байкуш имам аны өзү кыла албайт. Араңдан зорго ошол электрин төлөсө төлөр, башка эч нерсесин жаңыла албай, абал ушинтип келатат. Ал эмнеликтен? Ал имамдын коом менен байланышы жоктугунан, коом менен байланышып иштей алыш жөндөмүнүн жоктугунан ошондой болуп атат.
Al qoğum menen baylanışsın. Qoğum menen jana aytkандай toylarda, aşlarda, marekelerde çoğu oturat, töründe oturat. Sözü söz bolat, ötümde bolat. Oşol uçurlarda 5-10 minut alıp süylep, meçitin ahvalı jönde aytıp, meçitin ahvalın jakşılıш kerek ekendigi jönde elge targip beriş kerek, kızıktırуу beriş kerek. Bizdin bir cemaat aytat, bir kışında bir ayılga vardık deyt, musafir bolup. Anan joldun boyunda meçit bar eken, meçitke toktap, namaz okul dep kirsek, taratxanada tap-takır şart yok deydi da. Tarat alışın mümkünçülüğü yok deydi. Uşullu özüzdün Kırgızstanda. Muzdak suğanan yepte vele mustahapsız ajatxanaga kirbeyle birdemke kılıp anan bir akıp atkan sudan bir birdemkeden darat alıp eptep namazsız kaza bolbosunda okuduk deydi. Keyin sürüştürsek oşol ele ayılda bir juma murun bir baybaçça toy kılgan. Dürkürötü ulak bergen da. 9'da mal saygan, avtomobillerdi saygan. Meçitin avan oşol. Anı imam düşündürüş kerek de, elge aytış kerek de, tuğra. Ulağın başka mesele. Biroq oşol kılgan ulağыңдын ata-enеңe, kavurda жатқан ата-enеңe mınança soğuğu жоқ anın. Kıpınday soğuğu жоқ. Antseng hem kapor ölüp kalat, yani antip aytpaş kerek. Ben sizlerge aytып otam, sizler hikmet menen jetip kirip, mınavu meçitin daratxanasını oңdop berseň, ataң menen enеңe tınbay soğup barıp turat. Bir danışmandan soraşkan eken, en baktırуу adam kim dese, özü jasatı denesi toprakka aralaşıp jatsa da, arkasından tınbay duayı tasbih barıp turgan adam en baktırуу degen eken. Tiri adamda aytpayt baktırуу dep. Biz oşonday baybatçalar menen dele işimizni бүтүрүп алышыбыз мүмкүн. İşi kılıp imamdın jöndömün, imam oşol meçitte abat kılsın. Cuma günü oşol meçitte mayram bolsun, cuma okulbasa dagın. Cuma okulbay turgan ayıllarda dele cuma günü mayramlık maana det görüңүздөр. Çakırыңыздар, birinci tuğanlarınızdan başlaңыздар, klassdaşlarınızdan başlaңыздар. Oşol meçitlerden mimmahanası болуш күнү аш уюштуруңуздар oşo yerge mimmahanasıga. Peşin namazını okugandan keyin mesele kılıp berin kolunuzdan kelişinçe elge. Чтобы eldi meçitke tartыңыз. El gelesin. Anın için şartını oңdoş kerek. Oşon için biz usul konkursu uyuşturup otabız. Bul imamlar özüz, kaziyatça hatibat özüzdün kömöçüzge kül tartıp atkanımız yok. Maňa kılıp bersin degenimiz yok. Özü oşol qoğum üçün, oşol ayıl üçün, oşol Kudaydın üyü üçün negizgi maksat Kudaydın razılığı üçün. Buga kızıktırуу, eldi ündö, eldin başın biriktiriүү, oşonda işlerde uyuşturuculuk jöndөн boluş, bu sizlerдің milletiңиздер. Oşon üçün biz mına usul konkursu uyuşturup otabız. Katışucularga koyulgan talaptar, jana kattоонун şartları. Meçit Oş oblusунун aymagында bolosу, katışuucu meçittin statusu ayıldık bolosу. Bul konkurska şahardık jana rayonduk borbordagı meçitler katışpayt. Sebebi şahardık jana rayonduk borborduk meçitlerде бүт şartlar jasap koyulgan, jakşı. Eger bulardıra konkursa koşu versek, jön ele janagындай orunda ele bolat. Maksat biz dengeli, darajası, avalı, naçar bolgan meçitlerdi kötörüş üçün kılıp otabız. Anı dagы azı düşündürüp aytabız. Tandalып alıngan meçittin imamı bolosу, meçittin içki jana sırtkı tazalığı, bulardın bardın komissiya taktayt. Daratxanasındağı tüzülgen şartlar jana tazalığı, meçittin korooşunun tazalığı, meçittin aymağında daraktardın bolosу, жаңы köçöttörдün oturguzulgan bolosу, meçit içinde namaz vaktlarını göstergen mıktı taktayçanın bolosу, жаңылык жana kulaktandırılar deyilgen taktayçanın bolosу, meçittin vakf buyumları inventarizasiyadan ötken bolosу. Her bir inventarizasiyadan kattatıp, rayonda hatip kap kelip peçatın bastırıp alışınızlar gerek. Anın üyretet imam hatip, kantip inventarizasiya kıldırırsın. Al vakıf tuğanlar, vakıf bolgandan keyin Kudaydın mülkü bolat. Aga kıynat kılgan bolbayt. Men aytıp koyayım, misалы, mintip aytam, biröөнүн çöntögüden 1 so'm alsaң, erten kıyamatda oşol bir adamga жооп бересиň. Al emin mamlekettin mülküne kol salıp kıynatçılık kılatan bolsaң, erten kıyamatda 7 milyon adamga жооп бересиň. Oşol sivetten urdagan bolsaң, gazdan urdagan bolsaң, suunun iç açıklarını urdagan bolsaң, oşoga mamleketteki 7 milyon adamdın bardığını hakkı taalluk tapkan oşoga. Erten kıyamatda oşonun bardığına жооп бересиň, sivet urdagan bolsaňız. Alemi vakıfka kıynat kılatırgan bolsaňız, meçittin, medresenin buyumlarına kıynat kılatırgan bolsaňız, uçurda cerbetinde kança milyard musulman bolsa, erten kıyamatta bardığına жооп beresiň oşoga. Oşo nersege bütün dünyadaki la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen musulmandardın bardığına hakkı taalluk tapkan. Mınavul meçitke ne girip olsun, rasası kanday bolbosun, har kanday uçurda kelip namaz okuş hakkı bar, hiç kim tosalmayt ana. Taalluk tapkan degen vakıf degen usul. Oşon üçün meçitteki buyumlarga
Мындай bir kıldat mamile жасаңыздар. Birөө abdestesinde көтөрүp кетип kalmasın kumganın. Үйüne barıp jagıp kalsa. Meçitin çarbalık çıkımlar için koyulgan kutuçası bolusu. Janagınday 80 kutu dep koygondan keyin agada kaydıger mamile жасабайлы. Kiriş çıkışını bilgen adam boluş gerek. Jana meçitin ustavын özü köpçülük okup aytты. Meçitin ustavında köp nerseler жазылган. Meçitin kengeşi tüzülsün deydi. Aksakaldardын tüzülüp bolsa kengeşin төрagасы imam özü bolsun. Köp nerseni kengeş menen çeşsеңiz bolot. Zal bolsa aylık çoguluştарды uyuştura koyup, aylık mötkө barıp sunuştap, menin şunday problemam barla, eldik çoguluş kılarsa, eldik çoguluşlar protokollar menen kabul alıp, oşonday nerselerde kılsаңыздар bolot. Ayrıkça orozo piterdi çogultuda dagın sizdin jigerdүүлүктөрүңүздөр kerek. Al jönдөр az biraz doktora ketemin orozo piter boyunca dagın. Meçitin çarbalık çıkımlarının açığı tak bolusu, kiriş çıkıştı үйрөнүңүздөр. Bizge keçe Batken oblasında varıp, Borбордук Teşekkür Komissiyanın төрагасы өзü baş bolup, alındar keşim müçölörü, oşonda ile tege muftiyattın esepçileri gelip, imamdarını okutup ketti. Bizge de gelet Oş oblasında. Bizge acılık bütkönden gün gelet. Anan oşonda barыңızдарга үйрөтөt. Kiriş kanday bolat, çıkış kanday bolat, akıt kanday tüzülöt. Mına ушундай жоопкерчиликтер бардыгы болуш керек bizde. Hiç kaçan kaydıger bolбошубуз керек. İmamdın az degende 5 şakirti bolusu. Şu koştuk bayağı men sözümde aytkanday. Bugünden başlap şakit kırmаңыздар. Ört koopsuzluğunun aldını alуу erejelerini saktaloosу, janagı tüzütülder koyuluş gerek. Birinci jardam katары керектелүүсү dары-darmekler kamtılgan kutuçanın bolusu. Orusça aytkанда aptечка. Aptечканын жарасы жеңил de. Кичинекей kutuçaga bir bent, bir iod, tamde. Şoğunu salıp koyuyorsunuz. Andan keyin meşitke kelgen jamaаттын köptügü de itibar kalınat. Komissiyalarga aytabız, kapıstan barabı, jataylap barabı, Bağımdatqa barabı, Kuptanга barabı, boluşunca jamaatты köböйтүңүз siz. Hem kelgen usuldan, kelbesem ne kılayın deyiyorsunuz, keltiriş sizdin milletiniz, imamdardın. Ben 2010 yılı birinci yol acılıkka vardım. Başımdan ötken bir okuyan ayıp vereyim. Ana murda bizge kelgen Araplar varlı, Madinalı Araplar varlı, baylanısız bolup, oşolor, bizde konak kılıp kaldı Madina'da. Anan ayıttı, Habib dedi, ne cumuş kılasın dedi de, ana imamul hayy, ben mahallada ayılımda imamım dedim. Tayyip, tuğra jakşıken dedi, mahallanın bar namaz okuyor dedi. Dem bar bolbosa da okuyt da dedim. Misal üçün mahallada bir 1000 adam bolsa 10 zorga kelet da bilestir ana. Uyaldım da ana, okuyt emi desem. Oşol okup algandардын bardığın barıp eşigin kakkılap aytkansın bu jür namazga dep. Jok aytkam, jok dedim. Onu aytış emi jogor jaktın milletirayn, tigi kaziyat turat, muftiyat turat. Oşolar жооп берет да бейнамаздардан кыяматта дедим мен. Себеби мен билет элем, мен устазым Раматылык Абсаттар Дамыла муфти болуп турганда Пакистанга барган экен иштимага. Ошондо эр муфтилер сураган экен, муфтилерге тааныштырышыптыр. Бул ошол Кыргызстандын муфти азамы десе, баракелде. Кыргызстандын канча пайызы мусулман деп сураганда Дамылабыз 75% мусулман десе, 25'inden kıyamatta жооп берет экенсиздер экен. Анан ыйлагандан Дамыла келип эле муфтилик тапшырып берип салган ошондо. Men oşol söz, oşol okuya esimde ele Damladan uqqanından, muftiler жооп берет бейнамаздарга деп ойлодum da men. Desem ağa kişi aytıp tuğra dedi, mufti kazıga buyurat dedi. Kazı İmam Hatip'e buyurat dedi. İmam Hatip imamlarga buyurat. Erten kıyamat kalkanda mufti aytat men kazıga aytkanmın dedi. Kazı aytat men İmam Hatip'e aytkanmın dedi. İmam Hatip aytat men bardıq imamlarga aytkanmın dedi. Dağılı kele özünüz tuturasız. Oşon üçün jamaatты köböйтүң. Özünüzün tuğanlarınızdı, baldarınızdı, kılaştaşlarınızdı ap gelin. Janagınday meçitke tartışsın jolunu kılın. Meçitke ap gelin karta oynauңго, televizor көрүүңго, başka iştin barını kılıyorun bayagınday. Sıyı tamak uyuşturun, başka kılınız. Şariat nahi kılgan işleri kılvaңызга kirip alıp. Kışta misal için mimahanalarda uyuşturup koyuңuzlar, bırak arpara dep koyat elin tiliminin. Sizler ошондой deybi? Döküme salıp, bir koydu ap gelip soyup koyup durup, oşa yerde günüge bir gün şorpa, bir gün aş kılıp jep, savak kılıp, oşontu birli köböйтүңүздөр, meşikке tartыңızдар. Anan dağın bir nemesi, meçit mamleketlik kattadan ötken boluş gerek. Emi karağızlar, Meldes oblus boyunca Jalpı rayonunda ötөt. Atalgan meçitlerdi komissiya
тактап кажатка сунуштайт ушулар деп. Көрсөтүлгөн критерийлердин 70 же андан 70% же андан ашыгы табылган мечит болсо, конкурска катышпайт. Мисалы үчүн имам хатип ар бир айыл өкмөтүнүн имамдарын топтоп туруп комиссия түзөт, барып айылдарга текшерет. Текшерип көрсө, бул мечитте булар бар экен. Мына айт мен санап өттүм го критерийлерди. Ошонун 70% табылса, ошол мечит конкурска катыша албайт. Максат наркы деңгээли даражасы төмөндөрдү көтөрүш керек болуп атпайбы? Түшүндүрө алдымбы? Ошентип биз көтөрүшүбүз керек, анан бардыгы катышышка милдеттүү, бирок тилекке каршы жеңүүчү бири экөө эле болот. Калган жеңүүчүлөр болбосо деле алардын немеси сапаты көтөрүлүп калат. Кудай үчүн болот. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм, бардыгыңыздар жетишиңиздер утукка. Анан комиссия кыдырып да турат, эскертип да турат. Ошол имам канчалык деңгээлде тыпырчылап аракет кылып атат. Ушуларга же баа беребиз. Эгер ошондой болбосо, кайдыгер болбосо, эмне кылайын мен деп жатып алсаң, кылмасаңыздар, анда чара да көрөбүз керек болсо. Чара да көрөбүз, кызмат ордуңуз да каралат. Ошондуктан эл менен иштешүү немеси негизгиси Алланын үйүн абад кылуу маселе. Ушундай жол кылып алсак, биз имамдар өзүбүз баштап уктап жата берсек, эл байылы уктайт да. Биз өзүбүз кичине ойгонушубуз керек. Бул расмий буйрук менен чыгат, критерийлердин бардыгы райондук имам хатиптерге берет, ар бири колуңуздарга берет, текшерилет, иши кылып, биз жакынкы күндөрдө старт беребиз. Анан 3 айдайбы имам хатиптер менен чечишебиз, анан же 4 айдайбы бир сурокту коебуз дан, ошол күнгө анан кийин жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Макул элеби? Сиздерге оор келбейби? Лиллах бул Кудай үчүн. Ошентип мечиттердин санынан сапатына карай турган учур келди. Биздин Кыргызстанда 4000 чукул мечит бар туугандар. 4000 чукул, 6 миллион, 7 миллион калкыбыз бар. Кошуна мамлекетте Өзбекстанда 35 миллион калкы бар, 2,5 миң эле мечити бар. Казакстандыкы деле жарытылуу эмес. Тажикстандыкы деле ошондой билесиздер. Биз бул дин эркиндигинин бизде ушундай камсыздалып атканына да шүгүр кылышыбыз керек. Анан диндин сапатын, диндин жакшы нерсе экендигин көрсөтүп бериш, сактап калыш үчүн неаматты колдон кетирбей. Ал биз менен сиздин мойнуңузда турат да. Мечиттердин саны Кудайга шүгүр жакшы жетти, эми сандан сапатка өтөлү. Мечит салынганы жакшы, шу жерде дагы бир нерсени эскертип кетейин. Мечит болгону жакшы, бирок зарыл болбосо мечит салыштын кереги жок азыр. Ошол эски мечитти оңдош керек. Мечит, салынган мечит жамааттын башын бириктире турган мечит болуш керек, жамаатты бөлө турган мечит болбош керек. Кээ бир жерлерде бизде ушундай бар, паланчы уруунун мечити ал, ошолор салган. Биздин уруу өзүнчө салыш керек деп, жолдун ал бетинде мечит, бул бетинде мечит болгондор да бар. Ошондой нерсе болбош керек. Масжиди Зирар деген окуя билесиздер, Кур'анда келет. Пайгамбарыбыз буздуруп салган ошо мечитти. Ал мечит жамааттын биригүүсүнө эмес, бөлүнүүнү себеп болсо, ал мечиттин кереги жок бизге. Мечиттер салынып атканда сиздерден маалымат алабыз биз. Уруксат берерде биз каршы эмеспиз деп муфтийден кат кетет. Ошондо бизден сурайт. Ошондо биз сиздерден маалымат сурайбыз. Бу Кара Суу районунун Балан деген айылында мечит салууга жамаат суранып келиптир. Мына элдик чогулуштун протоколу бар экен. Чындап эле ошол жерге мечит зарылбы? Ошондо туура маалымат бериңиздер. 89-90 жылдардын башында урра менен ашар жолу менен салынып калган мечиттер бар. Азыр авариялык абалга келген, ошолорду оңдойлук азыр. Азыркыдагы мечиттердин сапатын көтөрөлү, даратканасын оңдойлу, башка кылалы. Менимче жаңыдан мечит салууга көп деле зарылчылык жок. Мына бул барак айылы көчүрүп чыкты, ушундайларга мечит салсак, ал зарыл, өтө зарыл болуп атат. Мечиттердин санынан сапатына карай турган учур келди туугандар. Мечиттердин ошол салынып турган мечиттерди толтуруунун аракетин кылалы. Баш Кара Суу билесиздер, Кыргызстандагы эң чоң район. Калкы жагынан дагы территориясы деле аз эле эмес экен, чоң окшойт чамамда. Мен эми билип байкап атам. Кече дем алыш күндөрү бир жака бардык. Мына кырдын нар жагы Алайы Каракулжа деди. Өзү беш десем Кара Суу дейт. Бир тоонун түбүнө кирип кетти. Ошол жактан Кара Сууга карайт экен деш кылып. Айтарым, сиздер имамдар
өлкөбүздүн башка аймактарына, башка райондоруна өтө үлгүлүүлүктү көрсөтүшүңүз керек. Себеби Кара Суу районунда улуттар, түрдүү улуттар да жашайт. Улуттар аралык ынтымакты чыңдалуусун башкаларга көрсөтүп бере алышыңыздар керек. Биз ошон үчүн имам хатиптер менен акылдашып туруп, сиздердин районуңуздарга мына ушул теманы тандадык. Улут уңгусу салттуу ислам деп. Эми темабызга кайрылалы. Мен эсимде бар, сунуштарымда айтып өттүм. Кудай Таала тилиме салганда айттым. Бая айткандай, мен сиздерге акыл үйрөтөйүн деген оюм жок кыпындай. Болгону сунуш айттым, ушул сунушту дагы да кооздоп, көркөмдөп, ишке ашырыш сиздерде калды. Улут маселесине келе турган болсок, кыскача айтып кетейин. Кур'анда аят бар, астагфируллах. Я айюхан насу инна халакнакум мин закарин ва унса. Ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу деген. Ey adamlar, biz silerdi bir ata bir eneden yarattık. Bir erkek bir ayaldan yarattık. Adam atacana o eneden yarattık. Anan silerdi birbirine tanıp bilişiner üçün ulut ulutka uru uruga acıratıp koyduk. Demek maksat neyken ulut ulut bolup uru uru olup acırap kalışlıktan tanıp biliş için. Abdurrahman dese kaysi Abdurrahman? Ha, janagı Tajik Abdurrahman. Sen Kırgız Abdurrahman düşünür bagın. Sulayman, kaysi Sulayman? Tigi Özbekteki Sulayman dep. Oşon üçün gana kebir mufassirler tafsirlerinde aytat, ulut ulut uru uruga bölünüşte litaarafudan başka, birin biri tanıştan başka maksat bolsa imanına doğu gidet oşon deptir. Kur'an'a hilaf bargan bolat deptir. Kırgız, Özbek bolup bölünüşten maksat birbirini tanıştan başka maksatının bola turgan bolsa bilip alыңыздар, imanга doğu ketip atat. Akıbız yok bölünüşke. Dinde ulut çok. Bardığız bir atanın baldarıyız. Biz birbirimiz menен söyleşkende bizin ortasına kotarmaçının keregi yok. Mazarımız bir, bazarımız bir, saltımız bir, adatımız bir. Biz kız alıp kız berip жүрген kudalaşkan elbiz. Hiç kimimiz hiç çaktan kelginde emez biz. Ezelden uç yerde yaşayımız. Bardığımızın mekeniz uçul yer. Andıktan başka tarmaktağlar, sayasi tarmaktağlar antimintiv atkan bolsa dağın biz din ökülleri, ulutlar aralık ıntımak kanday boluş ekendigin görsötüp koyuşuz gerek başkalarga. Ayrıca siz Kara Suu rayonunun imamları başka rayonlardan imamlarına görsötüp koyuşunuz gerek. Ülgü olsunuzlar gerek. Dost bolup, kuda anda olup, ulutlar aralık birimlikti çındagan bayanlarınızlar menen, Kırgız moldalar Özbeklerin toyuna varıp, Özbek moldalar Kırgızların toylarına gelip, mauizeler kılıp, mekendi süyüge, mekendin kadırına jetüge, mekendi közlü karekinde korgoğu, mına uşunday nerselerge biz ündep duruşumuz gerek. Adam bul dünyege gelüden maksatı Kuday'ın razıçılığın alıp iman menen bul dünyeden ketü. Hazreti Abdullah ibn Abbas'tan suraşkan eken. Taksir aytыңызчы, күндөрдүн эң жакшысы кайсы, амалдардын эң жакшысы кайсы, айлардын эң жакшысы кайсы дегенде айткан экен. Күндөрдүн эң жакшысы жума күн, айлардын эң жакшысы Рамазан айы, амалдардын эң жакшысы өз убагында окулган намаз дептир. Ушул эле суроону Hazreti Ali radıyallahu anhuга барып бергенде, Hazreti Ali айткан экен. Эгер чыгыш батыштагы бүт даанышмандар бириксе да Ибн Аббастай кылып жооп бере алмак эмес. Бирок мен да айтып коеюн, pikirimde aytayın, aylardın en jakşısı sen күнөөлөрдү taştap tooba kılıp Kudayga kaytkan ayın deptir. Al Ramazan bolovu, başka Şaban bolovu, Rajab bolovu, ayırması yok deptir. Amaldardan en jakşısı Kuday senden kabul kılganı deptir. Al az bolovu, köp bolovu, namaz bolovu, roza bolovu, kaysa malı bolowusun deptir. Al emi kündördün en jakşısı sen iman menen ölgön kün dedi.
Al cuma gün bolou, bazar gün bolou, dүйшөмбү gün bolou айырмасы жок. Sen iman менен өлгөн күн эң жакшысы dendi. İman менен ölüş için ne kılış gerek? Dağıyla Kur'an ayetine kayırlağız. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatih. Ve la temutunna illa ve entum muslimun. Wa'tasimû bihablillahi cemi'an ve la teferrakû. Sadakallahul azim. Ey iman keltirgen pendeler dedi. Kur'an'da kayısıl ayet ya eyyühellezine amenu menen başlarsa ey iman keltirgende dep kayırılıp atkan bolsa Abdullah ibn Mas'ud aytkan Müslüman adam olsa şunçalık kulağın töşesin Allah Teala Müslüman adamga öte paydalı nerseni aytmakçı bolup atat dedi. Sen imandılardı Huday özünde jakın göröt. Ne dep atat? İttakullaha hakka tukatih. Siler Hudayga takva kılgıda bolgondora takvalıktın akısın berip takvalık kılgıla. Жалған жасалма takva емес degeni. Eldin gözüne imam, elden çıksan ivan bolbay degeni. Maksatım ne takvalıktan? وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sizler Müslüman bolmayınca ölbeysiňer otat, ölbekler otat. Agan ne kereken? Demek Müslüman bolmayınca ölbeş. Taňra atkanda bul düneden iman menen ketiş için ne boluş gereken? Takva boluş gereken. Bolgondora takvalıktın akısın bergen takva muttaki boluş gereken. Koş takvalıktın başatem neden baştalat dese ayet ayet otat. Wa'tasimû bihablillahi cemi'an ve la teferrakû otat. Sizler bardıňar Allah'ın arkanın dinin mekem karmalıp bölüm bögüler otat. Takvalıktın başatı usul bölüm böçtük ulutulut kavruğuruğa al emne kalıp barat, takvalık kalıp barat, takvalık kaya kalıp barat, iman menen ölüş kalıp barat. Anı için biz ulutlar aralık ıntımaktı bekemdeşke ülgü bola turgan amaldardı jasap eldi oşoga ündöşübüz kerek. Bizdin ustazı bir hikaye aytıp bergenler. Bir öte çoğun ağılım var eken deydi. Öte çoğun. Öz aymağının en ilimdüsü. Uktap kalıvarınızlar mı? Ayta vereyim mi? Birbirinize doygat oturunuzlar onda. Al uşunçalık katı oğrudur deydi. Hiç kaysi oşa doğrudağı tabip anın oğrusuna diagnoz koyalvadı. Koyalvadı. Biroq oşa doğruda bir küçtüğü tabip barıla al Nasrani bolçu dedi. Hristiyan eken. Ana muritleri, şakirtleri janağı alımdı. Oşol Hristiyan tabipka da bolsa alparalı dese menem ölörüm de denemdi kapırga karmatam mı dep könbey koygon deydi. Barbay koygon deydi. Ana ne kılıştı bilveyin an ustazından surabayla oşu tabipke barışat. Bizdin ustazımızın avalı öte naşar. Tabipler bir şifa tavalvadı. Sizge alıp kelekse könbey etat. Ne kılsak bolot dese ustazın ardın analizini alıp kelip bergile maga. Bavulun alıp kelip bergile men bir karayın dedi. Anan eptep alıştı dağın. Oşol Hristiyan tabipke alıp barıştı deydi. Al görgönden keyin aytты deydi. Ustazın ardın şunçalık bir katı gamı var deydi. Öte bir kaygısı var deydi. Jigarı boğru kum bolup ketken jigar kalıp aptır dedi. Suragılaş ustazın ardın ne gamı var? Perzenti jok bu. Perzentisi tutabı. Jemday bir ata-enesinden yaştaydan ayrılıp kalgan mı? Jetim ösken mi? Ne olgan dese? Jok, barlı jakşı. Bari jayında Huday Taalam jakşı ele nematlardı bergen bul dünede. Anan gelip akırın suraştır. Tabi ayttir, meni de kızıkıp kaldım. Suragılaşın ne gamı var eken şul boğru ezilip kum bolup jok bolup ketken ne gam kılıptır dese? Akırın suraş aytkan eken. Menin eki ustazım kolumda can berdi, ekөөtün imansız kettirip. Men emne oladı eken menen iman menen ketemde oşoren gammın deydi. Tuğandar imanınızda ala keteli bu dünyeden. Oşondoylorga şondoy avaldar çıkırıp atkan bolsa. Dağın aytamın iman menen ketiştin jolu takvalık kılış gerek. Takvalıktın başatı ulutlar aralık birimlikti çыңdaş gerek. Bölünbeş gerek. İmandar 564 degen maşina kimdeniken aşağı çıkıp alınlarsın. Geleli salttu İslamga. Salttu İslam da sizlerin rayonunuzlarga orçundu, oluttu bolgan bir tema. Moyunga alışınız gerek.
Türdүү агымдарга азгырылып, Сирия, башка түрдүү өлкөлөргө болуп аткан чыр-чатактарга кетип калгандар бар экен. Көбүрөгү ушул эң көбү Ош облусунда экен. Анын ичинен да Кара Сууда. Биз салттуу ислам боюнча сүйлөбөскө аргабыз жок бүгүн. Туура салттуу ислам эмне экендигин билесиздер, бирок дагы да терең кирели. Дагы да аяк биягыбызды аңдайлы. Эмне туура эмес, ким туура айтып атат, ким туура айтпай атат, аны да аңдап биле турган кез биздики. Биз коомду ошондой баледен сактап калышыбыз керек. Айрыкча биздин жаштарыбызды ошондой агымдар азгырып кетпеши керек. Аны үчүн түздөн түз биздин мойнубузда жооп турат ошондой жоопкерчилик. Салт деген сөз кыргыз тилинде сөздүктө караганда муундан муунга өткөн, же атадан балага, аждаттан аулатка өтүп келаткан бир маданият же бир адеп ахлак. Ошону салт деп коет. Дастур. Анан эле салттуу ислам десеңер чекеден чыга калып, кайдагы терминди таап алдыңар? Дин салт болмок беле, же салт дин болмок беле деп. Өзбек тилинде билесиздер, ан-ана деп айтылат. Бул араб тилинен алынган ан-ана. Ан дегени дан мүчөсү. Ан Аби Хурайрата, ан Аишата, Аби Хурайрадан, Аишадан дегенде ан деген харф колдонулат. Ан-ана дегени дан, андан өтүп келатат дегени. Салт деген сөз ушуну билдирет. 15 кылымдан бери биздин Борбордук Азияда ата-бабаларыбыз ошо доордон бери карманып келе жаткан Ханафи мазхабы менен Матуриди акыйдасынын калыптанган үлгүсү бизге ошолордон өтүп келатат. Ошолордон салт болуп келатат. Биз ушуну салттуу ислам дейбиз. Биз бул жерде салтты диндештирип, динди салтташтырып дегенибиз жок. Ошол таана ташына атып аткан, силер динди салт кылып алдыңар, салтты дин кылып алдыңар дегендер түшүнүп койсун ошону. Салттуу ислам деген ошол 15 кылымдан бери биздин ата-бабалар кармалып келаткан жол. Ошолор кандай тарикада ибадат кылып келген, кандай тарикада сакал койгон, кандай тарикада ибадат кылган, кандай тарикада аялдардын хижабы болгон. Булардын бардыгы ошо бизге салттарга келетат. Мына билесиздер, кече эркиндик болгонго чейин, суверендүү болгонго чейин бардыгыбыз эле бирдей намаз окуп келген ата-бабалар. Аксакалдар билет. Айырма болгон эмес. Бияктан Ысык-Көлдөн барып, бияк тиягы Бухара, Харазмге барсаң деле бардык мусулмандардын бардыгы бирдей намаз окуганбыз. Бир өзгөчөлүк болгон эмес. Бардык ахли илим бирдей эле кийинген. Ошо чапанын, ошо селдесин кийинген. Бардыгы эле ошо намаздан кийин дуасын кылган. Бардыгы эле ошол өткөндөргө кайрымдуулук кылып ихсанын берип жүргөн. Иши кылып, мына ушундай тартиптер сакталып келген. Анан эле бардык дарбазалар ачылып кеткенден кийин четтен окуп келгендер көбөйдү. Анын ичинде мазхабты эмес, бизден башка мазхабты окуп келгендер көбөйдү. Аталасы чыгып, кашасы чыгып калды анан келгенден кийин. Ошолордон ажыратыш үчүн биз салттуу ислам деп айтпаска аргабыз калбады. Кой, ошол ата-бабаң окуп келген эле намазды оку, ата-бабаң эле кылып келген ишти кыл деп айтпаска аргабыз калбады. Тагыраак дагы да түшүнүктүү кылышып айтайын. Жаттап алыңыздар, ихластуу жаттап алгандай жаттап алыңыздар. Салттуу ислам не дегенсе, салттуу ислам дегени Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасынын Борбордук Азияда калыптанган үлгүсү. Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасынын тиги Пакистанда, Индияда, Мисирде, Иорданияда же Туркиядагысы эмес. Биздин Орто Азияда калыптанган үлгүсү. Ушуну салттуу ислам дейт. Билесиздер, усулдар айтылат: иннама ятагайяру фатава битагайюру заман вал макан. Шариат өкүмдөрү, фатвалар заман алмашуусу менен, макан алмашуусу менен түрдүүчө болот. Ва яхталифу би ихтилафил булдан. Географиялык шарты, климаты түрдүүчө болушу менен шариат өкүмдөрү да башкача болот. Ысык өлкөлөргө, ошол жердин климатына, ошол жердин географиялык шартына ылайыкташтырып чыгарылган фатвалар биякап келип таңуулабаш керек. Биздин Маварауун нахырда калыптанган үлгүдө башкаларды ээрчи турган эмеспиз биз. Биздин элден, биздин журттан башкаларды аркасынан ээрчите турган алламалар чыккан. Аларды атын атап отуруштун кереги жок өзү. Мен ошо маселеде эки маселеге токтолуп кетмекчимин. Атайын даярданып келдим ушуга. Биринчи сакал маселеси, экинчи никаб маселеси боюнча.
Sakal meselesi, sakal koyuş vacip mi, sünnet mi, mustahap mi, farz mı? Uşuğa toktoloğlu. Bilesizler tiki deputat ayım sakaldan nikap meselesini götürgönde bizden muftiyattan alımlar kengeşinden çeçim fatva çıkan. Sakal koyunun hükmü sünnet, nikap farz emez. Bu cana kabzeletke kiretti. Ben oşalar jönde usulga tayanıp. Men özümdün oyumdan çıkpayımın, usulga tayanıp şariat nemelerini sizlerge düşündürüp keteyim. Mutlak amir ne ifade kılat? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ağzından çıkan if'al sigasındaki amir vücubti ifade kılağı. Nurul Anvar'da kilet. وَمَا ثَبَتَ بِالسُنَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا. Sünnet menen sabit bolgan amir vacipti ifade kılat. Şunday matın var. Biroq oşol mutlak amirden bardığı vacipti ifade kılağı yok bu. Qarab köreli. Peygamberimizden amiri buyruğu anın mahallige karab vacipten burulat başka jaka. Mahallige karab. Misal üçün qarab körelim mana. Bir hadis var. Oşonda Peygamberimizin buyruğu var. Qarab turunuzlar. An Abi Sa'id el-Khudri radıyallahu anhu annen Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال "Awtiru qabla an tusbihu." Rawahu Muslim. Peygamber aytdı. Taң жүргөнгө чейин витир намазын окугула dedi. Dagın bir hadiste gelir İbn Umar'dan rivayet kılınat. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "İc'alû âhire salâtikum billeyli vitran." Sizler tününgördün en ahırkısın vitir kılgıla dedi. Emi bul buyruk kayaka barı otat? İbadatka barı otat. İbadatun maksudatun. İbadatın dal özgü buyruk bol otat. Bol ibadatın dal özgü bolğan buyruktun kuvvati başka buyruklarga karaganda küçtü bolat tuğanlar. Emi dağın bir buyruk var Peygamberimizden. Hop, Abi Hureyre radıyallahu anh aytat. Bir közü sokur kişi gelip Peygamberimizden, ben Kırgızçasını okuyuyorum, Arapçasını okuyayım. Meni meçitke jetelep kelgidey kişi yok ya Resulallah. Ruhsat beriniz, men namazı üyümdele okuyun dedi. Abdullah ibn Ummu Maktum da aytlar bu sahabanı. Peygamber ruhsat verdi. Makul sen üyünde okuyuver dedi. Al kişi baratkanda kayra etti. Ya fulan, balança dedi. Hal tasma'un nida. Sen azan dugasın mı dedi. Dediler, ova dediler, acib. Anda azanға cevap ver dedim, işke gel dedi. Gözün sokur olsa dağın dedi. Бұл да бұйрық bu. Бұл бұйрық неге болып отады? İbadatқа болып отауы? Жоқ, li ikmalil ibadat болып отады. İbadatты kamil kılışқа болып отады бұйрық. Жаңағы витрді оқығыла деген бұйрыққа қарағанда, бұл бұйрықтың күші biraz ылдырақ болады туғандар. Витрге болған бұйрық төз ibadattың өзіне болып отады, жамағатқа болған бұйрық ibadатты kamil kılış үшін болып отады. Еми қарап көріңіздер, дағын бір бұйрықтары бар. İza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Sizlerden bir öğür jey turgan bolsa, oң kolu menen jesin dedi. Bul da buyruk bu. Buyruk ibadatка болуп атабы? Ibadatка эмес. Ibadatты камил кылуучу нерсеге болуп атабы? Жок, ага да эмес. Неге болуп атат? Адатка болуп атат. Мунун күчү наркы экөөнөн көрө дагы ылдыйраак болот тугандар. Буйрук бул деле пайгамбардын өзүнөн буйрук иретинде чыгып атат. Эми карап туруңуздар, ушул буйрукту дагы күчөтүүчү нерселер бар. Эгер ошол буйрукту аткарбай коюлса, икап бар экендиги айтылган болсо, ошол буйрук дагы да күчөйт. Мисалы, витрге буйрук болду. Витрге буйрук болду, окугула деди. Кийин Абдуллах ибн Бурайда деген сахабадан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз мындай дейт. Ал витру хаккун, фаман лам ютир фалайса минна, фаман лам ютир фалайса минна, фаман лам ютир фалайса минна. Витр хак. Милдеттүү түрдө. Ким витр окубаса бизден эмес деп 3 жолу кайталап айтты. Бул ваид. Амырды тарк кылганга, пайгамбарыбыздын буйругун тарк кылганга коркунуч. Менин үммөтүмдөн эмес деп. Мына ушул ваид
витрге болгон буйрукту дагы да күчөтөт. Эми жамаатка болгон буйрукту карап көрөлү. Жамаатка буйрук болду, оку деди. Жамаатка келип оку деди. Аркасынан ваид барбы жамаатка десе, бар деди. Нереген десе, бул деле Абу Хурайрадан риваят кылган хадис экен. Пайгамбарыбыз айткан: "Лакад хамамту ан амура бис-салати фатуқам сумма амура раджулан файуsalli bin-nas summa antaliqu bi-rijalin ma'ahum huzam min hadabin ila qawmin la yashhaduna as-salata fa ukhariqu alayhim buyutahum bin-nar." Rawahı İbn Majah. Men қалаймын dedi пайгамбарыбыз. Намазга азан, камат айтылып калса, ордума башка бирөөдү имам кылып коюп, өзүм адамдарды чогултуп, отун топтоп алып, жамаатка келбегендер бар, үйпүй менен өрттөп ийсем деймин dedi. Бул ваидпи? Бул дагы жамаатка болгон буйрукту күчөйттү. Бирок бул буйрук неге болгон? Ли икмалил ибадат. Ибадатты камыл кылыш үчүн болгон буйрук беле аны важипке чыгара албайт. Жанагы ким витр окуса бизден эмес деген ваид, витр окугала деген буйруктун деңгээлин важипке көтөрө берди, ибадаттын өзү болгондугу үчүн. А икмал жамаатты көтөрө албады важиптыкка. Неге? Аны ошол буйрук менен, ошол ваид менен биз аны важипке көтөрүп койсок, анда 5 вакыт намазынын өкүмү жума намазынан айырмасы калбайт эле. Ошентип не болду? Жамаатка сүннат муаккада өкүмү берилди. Важип эмес. Сүннат муаккада важипке чыга албады ал. Важипке чыгарыш мүмкүн эмес. Анда жума намазынан айырмасы калбайт деп. Эми сакалга келели туугандар. Туура сакалга буйрук бар. Вафуллуха вафиру 5 сыйга менен келет. Буйруктар бар. Бирок сакал коюга болгон буйрукту карап көргөнбүз. Сакал бул ибадатпы? Витр намаз сыяктуу ибадатпы? Ибадат эмес. Ибадатты камыл кылуучу нерсеби жамаат сыяктуу? Алда эмес. Эми сакал койбогой койгон адамга ваид барбы? Пайгамбардын хадисинде сакал койбосоңор мындай кыласыңар, андай кыласыңар деген ваид барбы? Жок. Эч жерде жок. Бул важип деңгээлине чыгышы мүмкүн эмес усул эрежеси менен. Туура Ханафи мазхабынан кээ бир алымдар важип деген, бирок аксар жумхур Ханафи мазхабында сакалдын хөкмү сүннат. Сүннат болот. Көп таябап барсак сүннаты муаккадага таяп соёп барышы мүмкүн, андан нары чыга албайбыз. Мен муну менен эмне айтып атамын? Важип менен сүннөттүн айырмасын билиш керек. Важип менен сүннөттүн айырмасын билиш керек. Usuldan bir ibare okup veren sizlerge men. Minat tarifati lil vacib. Vacibke tarif vergende bunday tarif verilgen. Ve huve ma kana'l fi'lu awla min at-terki ma'a man'i terki sabiti bidalilin zanniyin. Amma sünnetu ve huve ma kana'l fi'lu awla min at-terki bila man'i terki. Ve hâzâ izâ kana'l fi'lu tariqatan meslûketen fi'd-din. Vacib degeni bir buyurulgan amaldı kılgan avla, kılbay kolgundan köre kılgan avla, bırak kılbay koyuştan tosuş gerek, kılasın devayış gerek. Uşunu vacip dep koyuyor. Sünnet emne dese, sünnet degeni anı kılbaştan göre kılgan jakşı, bırak kılbagandı kıl dep majburlayılmayısın degeni. Yemi Peygamber bilestir Hanafi mazhabında sakaldı kabzadan aşığını kırsa bolot dep aytılат, turabı? Mına usul avfiru luha, avfu luha, vaffiru luha degen hadislerin manasının bardığı terkuha ala haliha, özünün halıga tim koyuş, öse versin degen manını verir. Anda tim koyuş vacip bolup kalıdır desen, mına ol has bolup otat, hasta otat ağamdı. Abdullah ibn Umar, Abu Hurayra kança sahabalardın köpçülüğü kabzadan aşığını algandığı bul buyruktun küçün dağı da aldıylatat. Men bunu menen nima aytmoqchiman? Sakal qo'ybo'ngizlar demakchi emasmen. Hanafi mazhabında bir kabzadan aşığını alış vacip degen alimlar da var. Sakaldı boluşunca uzun kılıp koya veriş, açık aytan kopol bolsa, bu Vahabilerin tariqası. Kabzadan açtı mı alış gerek ana. Bol dağın mına ekte aytırgan, ekte kabzadan aşığını alış gerek. Kabzanı Hanafi mazhabında 7 santimetr dep aytıladi. 7 santimetr. Mına ol jağıktagısını artqa tarap turup, anan taraktan aşkanını kırkış gerek deydi. Görüңүздөр, Раматылык Чубагажынын ben sakal жөнүндө айткан видеолорун бардын карап чыктым. Эч биринде важип деген эмес, бардыгында сүннөт деген.
Мен мұны мен айтмақшымын. Сақал қойған адамдыдан маламат қылбаш керек, сақал қойған адамдыдан мазаммат қылбаш керек. Бұл адамдың іші. Тура имамдар қойыш керек бірақ. Жаңағы uzun қылып киндикке түшкөнгече қойғандан көрө ошол қабза қылып қойыш керек. Біздің Ханафи мазхабында шуны айтылады, шуны сүннет дейді. İmam Muhammed'den söz var mı? Ben İmam Muhammed'den Abu Hanifa'dan айтқан сөзі бар екен, ошоны окуй кетейин сиздерге. Каякта калды? وقال محمد أنا أبي حنيفة تركها حتى تكث وتكثر. Сакалды коюш керек, коюлуп өскүчө тим коюш керек. والتقصير منها سنة فيما زاد على القبضة. Qabzadan aşkandan keyin аны qırqış керек. لأنها زينة. Sakal bul adamdın körkü. Adamdın körkü. وكثيرها من كمال الزينة. Sakaldın öskönü koyuk bolğandygy al zinattan körkten bolat. وطولها الفاحش خلاف السنة. Özden özüle bevaş bolup sakal ayaka baka ösüp ketken bolsa al sünnettin hilafı bolat. Abu Quhafa degen bir sahabadan rivayet kılıngan hadis var. Bunun senadı da İmam Abu Yusuf, İmam Abu Hanifalarda var. Anda mınday dep aytılgan. Kayakta kaldı o hadis. Abu Quhafa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığında gelgende sakalı tozup ayaka baka mintip kalganda aylanasını kırkıp tegizde olmaysın mı degen. Demek şariat bizge cengillikti buyurat. Sakaldın koyuş ökümü farz, je vacip deyiverip adamların bardığın kıynap koyu oğandordu münafık dep sıpattayıvergen toğra emes toğanlar. Men hem sakal boyunca, usul nemelerini ayttım. Kıskası Abu Hanifa'dan dağın İmam Sarasidin Mabsutı'dan bardığında var. Sakal koyunun ökümü sünnet. Sünnet. Bir tutamdan aşığın anı kırkış kerek. Mınavın eğitin aslında turgandı, mınavına anfaka dep aytılat. Bunu da alış Hanafi mazhabında makruh. Göğüşünde kırıp salsat. Mınav uşunda koyuş kerek. Bu da sakal ökümünde. Murutqa kele turgan bolsak. Muruttu halk kılganга dagın, kas kılganга da rivayet var. Ustara menen kırıp alganga dagın, kayçıga dagın. Biroq ustara menen muruttu kırıp alganga ihtilaf var. Kebir alımlar sünnet dese, kebir alımlar bid'at degen. Alemi kıskartıp alууга bil ittifak sünnet degen. Hiç kim bid'at degen emes. Böyle onu kıskartıuunu. Emi İbn Abidin'in sözü var. Bir meselede sünnetçe bid'at dep talaşılıp kalsa anda sünneti taşlap bid'atı tark kılıştın emesini kılış gerek. Sünneti taşlap bolsa da bid'at atkarılbaş gerek dedi. Demek muruttu ustara menen şılıp alıp salış kebir adamlar sünnet dese kebir adamlar bid'at dedi. Sen bid'at degenige itibar ber dep atat. Sünnet degenige emes. Siraciddin Oşi, şu bizden cerdeşi Siraciddin Oşi özünü Fatavai Siracit'te aytkan murut kaçtay bolup turuş gerek degen. Ötele ösüp mına içimdigine jegen tamagına mişayip bere turganda bolboş gerek. Biroq kaçtay bolup turuş gerek. Mına uşunda karaş gerek. Hambali mazhabında hal kılışat. Kalgan mazhabtardın bardığında kas aytılgan tuğanlar. Biz oşol sakaldı ne için koyup ekenmiz? Zinat mı? Sünnet dep zinat dep koyuyoruz mu? Demek al jaraşıklı bolsun da. Al jaraşıklı olsun. Tuğra emi jaşımız tez 70-80'den ötüp emi olup kalsa buraya apsetler damladay olup koşay bakayday olsak anda mıntıyıp jay kaltıp koysak anda jaraşat. Atası tırıp sakal koyup degenge koşulbaylı koyalım meyle. Biroq atası tiri turgan adam uzun sakal koyup olsunçu. Uşagan eme kılaylık yok degende. Kabza katarı koyup dursun. Sözüm uzarıp ketdi okşayt. Niqabqa da to'xtalib ketpesek bolboyt. Niqab masalasidan bugungi kunda bir orchundu masalalardan biri bolup atat. Bilesizler, hijab farz.
Ayaldın avratı mına uşul yüzü, anan kolu, anan kadamı gana avrat emez, kalaganın bardığı avrat deydi. Kudayga şükür din erkindigimiz kolga tiyip, köp kız gelinlerimiz, ece karındaşlarımız hicapka kirdi, namaz okup kaldı. Buga köp şükür kılışımız gerek. Emin nikapka kele turgan bolsa közünlü көрсөтүлө жабышта, бул жерде шариаттын мажбурияты жок. Бул afzaliyat деген аялдын өзүнүн немеси деген. Эми бирок бизде үрф деген маселе да бар. Керек болсо усулу фикте үрфтен дагы үрфтү кыястан өйдө коюш керек болгон учурлардан болуп калат. Үрфтү кыястан өйдө коюш керек турган учурлар болот усулда. Биздин үрфтен ныкап тагыш жок. Тура китептерде эгер фитна коопу болсо никап тагыш важипка айланат делинген. Бирок никап такпай жүргөндөргө фитнанын коопу болуп атабы? Фитна не болушу мүмкүн? Ошол аялдардын иффатыга, намысыга бир коркунуч болушу мүмкүн. Тагыраак айтканда хижап менен жүргөн аялдарды көрүнгөн эле эркек баса калып атат да. Ушу никап такпасак болбой калды, ушу гана бизди сактап калат десек, ошондо важипка айланат. Андай эмес да бүгүнкү акыбал. Де ошондойбу? Никап важип боло турган халаттагы фитна барбы бизде? Жок. Эми ушунун иллати экөө бир хикая келтирем мен сиздерге мисал кылып. Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu rivayet kılat. Saha olgan, tabiin bolgan bu. Bul Hazreti Ayşe nevizin bir tuğan ecesi Asma binti Abi Bakır'dın kızı olat. Neme, uğulu olat. Makkaga hakim bolgan bu kişi. Oşol halası, tayecesi Hazreti Ayşe'den rivayet kılan hadis var. Peygamberimiz minti aytkan. Ey Ayşe, uşu senin qoğumun Qurayş jaman körbөгөндө, men uşu Ka'bany buzup başkadan kurat elem. Ушул жаман көрөт да, себеби булар эмеле динге кирди да. Куфурдан жакын деле кайтып динге кирди. Анан мен булар ыйык санаган ушул Каабаны бузуп, башкадан ушул Ибрахим алейхисаламды ордуна кытырып, Хижирди Каабага кошуп, баягы такага окшогон. Анан батыш жагынан да бир эшик ачып коет элем го, ушулар жаман көрөт да деп кылган эмес. Иллатине эл жаман көрөт, эл эмеле ыйманга кирди деп атат. Мына биздин акыбалды карап көрөлүк эми, никап маселесине келгенде. Ka'bany buzup oңдоп kurуу bul Peygamberimizin hakkışı, kavlosu bolup atat. Niqabty tagınуу bul jönökay ayaldın gana kavlosu bolup atat. Özünün gana kavlosu bolup atat. Peygamberimiz özünün kavlosunu niçin tark kılıp atat? Qoom jaman göröt dep. Qoom niçin jaman göröt? Emele dinge kirgendigi üçün jaman göröt. Taştadyby? Bizdin azır qoomdun bardygy toluk imandy bardygy neme dep ayta alamyzbı? Emele dinde erkindigine kirip emele amalыбыз эме болуп түптөлүп бараткан учур. Бизге никап тагып жүргөн аялдардын таасири пайдасынан көбүрөөк, динден көбүрөөк башка эмеле динге кирем, эмеле амал кылып намаз окуйм дегендер кайра динден кайтышына себеп болуп атат. Ушинтип жүрө турган болсо мен намаз окуй эле коеюн деп атат аялдар. Коом көтөрбөй атат муну. Vacip bolgan, farz bolgan miqdары hijab bolsa керек, анда коом жаман көрсө көрө берсин, баары бир орой үздейт элек. Niqab zarıl emes eкен go. Farz emes, vacip emes. Meyli oşançalık takvaga jetken bolsa men dagы ayттым, үйдөн чыкпай эле коюшун дедим. Чубагажы раматылыктын жарактыктын сөзү бар экен, мага десе үйүңө кирип алып бир анжеле туруп ал дептир. Көчөгө чечип чыганыңды дептир. Туурабы? Кайсыл алымдарды, белгилүү алымдардын үйдөлөрүн Шайх Мухаммад Юсуфтун сөзү да жок. Аны да көрүңүз. Бизде оробош керек никапты деп. Ошон никапты тагып көчөгө чыккандан кийин коомду кайтып үркүтүп атабыз да. Анан ошону жамынып алып, Кудай сактасын, күнөөгө барып аткандар да жок эмес. Аны укук коргоо органдары кармап алып атат. Наркотикти жашырып өтүп атат. Жардыруучу заттарды жашырып алып атат. Эркектер ошону менен оронуп кирип кетип атат бир жактарга. Алар ал жагын эсепке алып атат. Биз бул жагын эсепке алайлык, шарият жагын. Ар бириңиздердин коомуңуздар бар. Ар бириңиздердин айлыгыңыздар бар, түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүңүздөр. Балким керек болсо биз далилдер менен, усулдар менен сиздерге даяр бир материалды, макаланы даярдап беребиз. Жерлерде ушундай иш-чараларды өткөрөлү. Мен муну бүгүн бирөөгө жагыныш үчүн айтып атканым жок. Коом учур ушуну талап кылып атат. Баарыбыз аны айдан ачык көрүп турабыз. Сөзүм өтө көбөйүп кетти окшойт. Мен кечирим сурайм сиздерден. Салттуу ислам дегенде ушул эки маселеге токтолгум келди.
Öte bir orçundu maселелердин бири болчу сакал дагын, никап дагын, башкасы дагын. Урматтуу туугандар, айрыкча өзбек дамналар сиздерден суранарыбыз, ушу никап боюнча туура түшүндүрмө алып барсаңыздар. Сиздерди тойлордо, аштарда көбүрөөк сүйлөтөт, биз көрүп жүрөбүз. Сиздерди ахли илимдерди өзбек улутунда жакшы сыйлайт. Мен бир алымдарды чакырып коюңуздар дедим эле. Чакырып алыпсыздар. Ким жанагы жылдыз болгон алымдар беле ошолорду чакыртыңыз дедим эле. Ошолор да айтсын деп. Аларга да айттырабыз. Бир натыйжа чыгаралык туугандар. Биз динибизди сакташып, динибиз үчүн кылып атабыз муну. Биз диндиге бир нуксан жеткириш үчүн эмес. Канчалык намазхандын көбөйгөнү жакшы, азайганы жакшы. Ошо бирине никап кыйган адамдын себебинен динге кирбей коюп, кой андан динге кирсең ушинтип жүрөт экенсиң деп, дагы эле ошол жоолугун чечип, жылаң баш көкүрөгүн жарым көрсөтүп жүргөндөр жакшыбы? Никап жамылган азайса азайсын, хижаб жамылган көбөйсүн, биз ошол ягына иштейли. Дагы айтам, мен мурда да Бишкекте жүргөндө телевидениелерге интервью бергенмин. Ошончолук никап жагына турган деңгээлге жеткен эжелер болсо, мейли фабиха. Бирок алар үйдөн чыкпай отурсун. Элдин баарын үркүтпөйдүр. Эми өзүмдүн эркимде үйдөн чыгамы, чыкпаймбы деп айтышы мүмкүн. Бирок ошол чыкканыбыз динге, коомго пайдасы барбы, зыяны барбы? Ал Кудай берген акыл менен өзүңүз ойлоп көрүңүз демекчимин ошол эже карындаштарга. Мен жана да сөзүмдө башында айткандай, Кудай Таала оозума салганды, айтыш керек болгон нерселерди айттым. Арада катуу айткан болсом, башымды ийип кечирим сураймын. Сиздерге акыл үйрөтүшкө мен акым деле жок. Сиздердин көбүңүздөрдүн балаңыздар, балким небереңиздер тең деле адаммын. Болгону мага берилген жоопкерчилик кызмат бар экен, ушуларды айтышты мен өзүмдүн милдетим деп билип айтып атамын. Муну туура кабыл аласыздар деп ишенемин. Бардыгыбыз биримдикте бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, салттуу исламды карманып, элди агартуу ишинде ушинтип алып барсак, Кудайды таанытып барсак, иншалла биздин мамлекетибизге, коомубузга ар тараптан пайдасы тиет. Дагы бир жолу сиздерден кечирим сураймын. Айткан сөздөрүмдү, сунуштарымды туура кабыл аласыздар деген үмүттөмүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.